Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Алай районуна кетип жатам. Алай районунун Гүлчө деген айылына. Ошол Гүлчө деген айылда Бермет деген бир жашнакай болгон, жашы 50 жашка чыккан энебиз бар экен. Ушул энебизди атайын Россиядан баласы Улукбек, кызы Динара, Сүйүнбек деген өзүнүн перзенттери куттуктап жатат. Туулган күн эмес, бирок ар бир эненин таңы, ар бир эненин барлыгы бала үчүн туулган күн, той жана ушул жакшынакай бир улуу күндөрдүн бири деп саналат эмеспи? Ошондуктан мен азыр саналуу мүнөттөрдө жакын калдым. Ушул Алай районунун ашуусунда, Чыгырчык деген ашуусуна кетип баратам. Алдыда ушул Бермет эненин алыста жүргөн балдары менен кусалыгы, сагынычына бөлөнгөн образын сиздерге бир жакшынакай кылып, адаттагыдай кылып чагылдырып берем. Жакшылап байкап туруңуздар. Лайк басканды унутпаңыз. Программасын көрсөөр, биз азыр Бермет эжебизге келдик. Азыр ушул жерде Гүлчө деген райондо, Гүлчө деген айылда Бермет эжебиздин Ак Ниет деген мындай жакшынакай магазин бар экен. Ушул жерге кирип баратабыз. Бермет эже кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Бул менен программасы эне. Москвада ким деген балаңыз бар эле? Улукбек деген балаңыз, Кыздарыңыз да барбы? Сүйүнбай, Динара деген. Динара деген, ошолордун атынан ушул менен программасына сиз дагы ушул киргизип, куттуктап коюу ниетин билдиришкен эле. Азыр мына ушул Бейишим апам деген гүл сизге. Андан кийин мына ушул ичинде жоолук бар эне. Эми жоолукту мен сала албайт экенмин, бирок мынакей жоолукту салыңыз дагы. Бул тортты берип коюңуз. Бул торт ушул менен программасынын атынан эне. Мынакей жоолукту салмаңыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ушинтип Бермет энебизди сүйүнтөлдөп кирип келдик эне. Ушул учурду элестеттиңиз беле? Берметчи. Элестеткен эмес, эч ким айткан жокпу сизге? Жок, эч ким айткан жок. Туулган күнүңүзбү бүгүн? Туулган күнүм эмес. Бирок туулган күнүңүз сиз үчүн мындай да, бүгүн Берметчи, сиз үчүн балдарыңыздын айткан сөзү бар. Ар бир энебиздин таң аткан күнү биз үчүн туулган күн депчи. Ошон үчүн ушул Улукбек дедиңизби? Улукбек, Сүйүн, Динара деген кыздарыңыз. Ушул апамы дагы ушул программага кошуп коюңуз. Апабызды биз ушул программадан ар дайым алыста жүргөндө сагынычыбызды жазганча көрүп жүрөлү деп ниет кылдышты эле. Канчага чыктыңыз эне? 50ге чыктым. 50ге чыктыңыз, мына жарым кылым, Кудай бурса сиздин 60, 70, 80, 90, 100 жашыңызга келели, Кудай бурса. Амин. Канча балаңыз бар эне? 3 балаңыз. Бир кызым бар. Анда бардыгы тең таладабы? Өзүңүзгө күч кубат берсин эне. Деги эле ушул күнгө чейин ушундай туулган күн ушинтип тостуңуз беле же биринчи жолу болуп атабы мындай бир менен программасы сыяктуу бир программалар келип тартканы? Биринчи жолу тосуп неме кылып атам. Кандай таасирленип атасыз эне? Балдарыңызга бир аябай сүйүнүп атам. Балдарым ошол жакта жүрүп дагы ушу баягы өрдөктүн өзү көлдө болсо да көзү чөлдө деп балдарым ошол жерде болсо дагы ушинтип бар минут сайын мени эстешип, ошол жактан ушинтип атса, конечно, сүйүнүп болот да ком. Рахмат балдар. Ошо Алай районунда Гүлчө деген айылда бир гана жалгыз көп кабаттуу, 5 кабаттуу үй бар. Ошонун жанында Ак Ниет деген магазини бар. Менин алтындай болгон апам мына ошол магазин иштетип атат деп сиздин ушул 3 перзентиңиз алыста жүрүп жакшынакай бир ой тилек максаттарын билдирдилер. Азыр ушул бир смартфон барбы же сиз Россиядагылардын телефонун билесизби? Ошо чыксаңыз сиз менен бир сүйлөшүп коеюн дедилер. Себеп дегенде азыр бул жерде жок да башка смартфон, Гүлдү коюп кое бериңиз. Сиз менен бир Москвада сүйлөштүрүп алалы дагы жүрөгүңүздү бир жакшына тынчтып туруп анан кийин маек улайлы эне.
Улукбек. Улукбек бугулганың эмне дейсизби? Эне бул магазинде канча болду иштеткениңизге? Мен 8-9 жыл болду. 8-9 жыл болду. Те жаш мезгилде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Мен ошол ишигиз ушул күнгө чейин эле ушундай соода иши менен алек болом. Жалаң ушул өмүр бою соода иши менен алек болуп келатасыз. Жолдошуңузчу, жолдошуңуз? Жолдошум деле ушундай. Ушундай тармакта Бардыгыбыз эле ушундай. аракет кылышат да бардыгы эле. Ошол жака жетишкен. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мына Берметенин жанында турам азыр. Садаколоюң, кандайсың балам, жаксыңбы? Татага Алыстагы Улукбек баласы менен сүйлөшүп атат. Мага сонун немелерди жөнөттүсүң го балам, мынакей. Кандайсыз Улукбек, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мынакей сиздин бейиште болгон элеңиздин жанына келип мына турам. Кана бир алыстагы бир кусалыгыңызды, сагынычыңызды билдире бериңиз. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Апа кандайсың? Жакшы улум, өзүң кандайсың? Жаксыңбы, жүрөсүңбү? Ден соолугуң жакшыбы? Садага болуп кетейин, жаным менин, жаным. Кантатасың? Жакшы балам. Сонун нерселерди жасап коюпсуң го. Сүйүнүп бүткөн денемдин баардыгын калтырак басып, өңүмбү же түшүмбү деп атам да балам. Садага болуп кетейин дерим. Өңүңүз апа. Садага болоюн, өмүрүңөргө Кудайым береке берсин, силерге ден соолук каалайм. Ушул алыста жүргөн балдарым Сүйүн, Нурчек, Динара, силерге ден соолук каалайм, жарык маанай каалайм балам. Жашооңорду ар дайым жакшы жашаганга насип кылсын. Аллага аманатсыңар, көптүн катарында тынч болгула балдарым. Ушу бири-бириңерге өйдөдө өк, ылдыйда жөлөк болуп, күйүмдүү, пышымдуу бир туугандардан болгула садак болоюн. Силерге өтө чоң рахмат балам. Чоң рахмат. Аллага аманатсыңар. Дайым ыйман жолунда болгула. Өмүрүңөргө Кудайым береке берсин. Рахмат айтканыңыз келсин апа. Садак болуп кетейин, жаным менин, жаным. Аябай сагындыңызбы балаңызды? Байлыктарым менин. Балаңызды сагындыңызбы аябай? Конечно, сагынам да. Улукбек мырза, энеңиздин көзүнөн жаш атайын чыгайын деп турат, бирок өзүн кармап турат. Ушунчалык сиздин бүгүнкү ушул менин программасына киргизип куттуктаганыңызга жүрөгүнө батпай турган мезгил турабы Берметене? Эң туура. Кана эми, ушундай экен да. Ушул алыскы жакта ушул тиргиликтеп жүрүшөт. Минут сайын, саат сайын эстейсиң буларды. Ар бир отуруп жакшы тамак ичкенде эстейсиң. Нар жусаң да бери келип балдарым болгондо деп. Ушулар жеп турса деп ошол. Аманчылык болсун, ушу көптүн катарында тынч болсун. Силерге дагы ушул өмүрүңөр узун, өрүшүңөр жайык, келечегиңер кең болсун. Ар дайым ушундай биздигидей энелерди сүйүнтүп, энелердин сүйүнчүн тең бөлүшүп жүрө бергиле. Амин, айтканыңыз келсин. Жолуңар шыдыр, жолукканыңар кызыр болуп, кызыр жылоосунда болгула. Ушу жаңы жылыбызда жакшы жылдардан болсун, токчулуктун, молчулуктун, ынтымакчылыктын жылы болсун. Ошол талаада жүргөн бардык балдар кыздарыбыздын ден соолугун берсин, эч качан урушпасын, тынч болушsun. Берметене, ушул эми азыр мындан сырткары Сүйүнбек, анан кийин Динара деген кыздарыңыз да мына кошулду түз эфирге. Бет баңдайыңызга смартфонду алып туруп сүйлөшө бериңиз, биз сиздин сүйлөшкөнүңүздү коомчулукка чагылдыралы. Болуп кетейин, жаным козуларым, жаным козуларым. Садак болуп кетейин, козуларым. Садак болуп кетейин, аман болгула, садак болоюн, өмүрүңөрдү берсин. Аллах эки үйлөнүшкө бакыт берсин, апаке, жакшы көрөбүз. Апа сюрприз жактуу? Садак болоюн, рахмат белеңерге өтө чоң рахмат балам. Силердин ушинтип ар бир жүрүп, мени менен сүйлөшкөндө күлүп сүйлөшкөнүңөр мага белек садак болуп кетейин. Тынч болгула. Садак болоюн, жаным апам, пешинеңизге сиз да ар дайым аман болуңуз, бар болуңуз. Биздин төрүбүздө балпайган байбиче болуп, апа. Амин, садак болоюн. Ооба, силердин да жакшы күндөрүңөрдү көргүлө. Жетелеп. Амин. Сиз жакшы көрөбүз, бейишим апа. Садак болуп кетейин, жаным козуларым. Балдарыңыз ушул менин апам Бейиш бул дүйнөдөгү. Менин апам бул дүйнөдөгү тирек. Мына ушул бизге күч, кубат алыста жүргөндө чоң энергия тартуулайт деп мына жанатан бери жакшы максаттарын билдирип атышат. Балдарыңыз аябай сагынгандыгын билдирип атышат. Алдына 3 жыл болду, аркасына 2 ай 3 ай болду. 2 ай 3 ай ким кетти аркасында? Мына кызым кетти. Кызыңыз кеттиби? Бир кызым бар, балдарым бар. Бул балаңызды канча болду көрбөгөнүзгө? 3 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жылдан бери Улукбек мырза, апаңыз, энеңиз эми
мен жанында туруп көрүп сезип атам ушунчалык сизди сагынгандыгын айта албай атат. Бирок эми турмуш тиричилик дегендей Кудай буйруса апаңызды ушинтип көп сүйүнтүп турсаңыз, сагынычы кусалыгы билинбей турат Кудай буйруса. Рахмат сизге дагы чоң. Берметене ушул программада жалаң энелер тартылат да, эне. Жалаң ушу энелердин тилеги, программаны мындан кийин да көрүп туруңуз, өзүңүздү көргөнчө дегенде. Бул кийинки коомчулукка мына сиздин алтындай болгон балдарыңыздай болгон балдардын тарбияланып чыгышына бир түрткү болсун деген бир жакшы бир идеология да. Ушундай программаны ачып жалаң энелер тартабы, ушунда алыста жүргөн эми биздин баягы көп жылдан бери мигрант болуп жүргөн энелердин балдары дагы бар дегендей, ошолорду бири-бири менен байланыштырып, сагынычын кусалыгын жайылтканча кийинки муунга өрнөк сабак болсун деген бир жакшы ниеттебиз да. Ушул ниетти ушул сиздин балдарыңыз да ушу программада менин апам да билдирип койсун жалпы коомчулукка деп, бир жакшы бир коомчулукка бир жакшы ниет, бир тилек билдирип койсоңуз. Ушу элибиз, журтубуз заманыбыз тынч болсун. Ушул алыскы жакта ушу үй бүлө багам деген балдарыбыз, кыздарыбыз аман болсун. Ушулар өз эл, өз жерине, өз мекенине тынч аман келишсин. Тынчылык болсун, аманчылык болсун. Эң башкысы ушу заманыбыз тынч болсун. Тынчылык эле болсо калган нерсенин баардыгы болот. Мен айтканыңыз келсин. Силерге дагы өтө чоң рахмат. Мен бул немени аябай көп көрөмүн негизи. Бул менин программасын көп көрөсүз. Урматтуу көрсөтөр. Менин эң сүйүктүү подписчигим деп мына современный тилмен айтканда катталуучу экен. Берметене сизге чоң рахмат, чоң таазим сизгечи. Ооба, сизге ошол. Мына ушул Улукбек балаңыз 3 жылдан бери көрбөй жүргөн, андан кийинки кече эле 2 ай мурда кеткен кызыңыз, мына Динара деген, Сүйүнбек деген балаңыз сизден сураганда эле мен башка энелер сыяктуу менин дагы апам жакшы бир 4 сапыр ырдап койсун. Мен ушул энемин, апамын үнүн угуп турайын, алыста жүрсөм дагы сагынычымды жазып турайын деген бир ниетим билдирди. Мына арай көз чарай балдарыңызга бир тартуулап койсоңуз, бир 4 сапыр эне. Бала жөнүндө, эне жөнүндө. Күндөн күнгө келе берет карылык, карылыкты күткөн жокмун зарыгып, ата канат колдон келер иш болсо, жүрбөйт белем 18ге жалынып. Ой, рахмат. Улукбек мырза, Динара айым уктуңуздарбы? Энебиздин үнүн уктуңуздарбы? Мына ушул үндү менин программасына сонун кылып монтаждап, эффект коюп, сонун кылып монтаждап киргизип коем. Ар дайым ушу алыста жүргөндө угуп, сагынычыңыздарды жазып жүрөсүздөр. Ушул программага сиздин энеңиздин киргени дагы сиздер аркылуу бир биз дагы коомчулук менен бирге сүйүнүп отурабыз эне. Эми ушул программада бир ыңгайсыз дагы суроолор болуп калат. Ушул жаш кезде ушул 3 баланы кантип чоңойтуңуздар, кыйналдыңыздарбы? Ачка калганда күндөр болуп калдыбы эне? Ушул боюнча бир турмуш тиричиликтин бир күнгөй тескей жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Ар кандай нерселер болот экен да. Кантип чоңойтуңуздар да? Ойлогондой болбойт экен. Эми чындыгында турмушта өтө кыйынчыл күндөр деле болду. 3 бала эмес, азыр бир чөжөгө деле жем керек. 3 баланы ушул күнгө жеткизип, чоңойтуп, тарбиялап, ушул өздөрүнүн нанын таап жей турган даражага жеткизиш айткан оңой болгону менен ошол жолду басып өтүш өтө татаал, өтө кыйын. Эми ушул жак кыйналып чоңойткон балдарым ушул мен көргөн кыйынчылыкты көрбөй, мен тарткан азапты тартпай, нандары бүтүн болсун, тынч болсун, аман болсун. Ушуларга ыймандуу, илимдүү, билимдүү келин күйөө балдардан Аллахым мага насип этсин. Балалуу, чакалуу болуп, өнүп өсүп, ушулардын балдарын энелетип, тайнелете берип жүрүүгө мага насип кылсын. Ой, мен айтканыңыз келсин. Эми албетте эненин тилеги бул эч качан жерде калбайт деген үмүттө ушул сиздин балдарыңыз дагы көпчүлүктүн катарында апамын батасын алалы, апамын тилегине тилектеш бололу деген ниеттерин билдиришип, сизди көңүлүңүздү көтөрүп кубантып атат эне. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушул алыста жүргөн балдарыңызга, неберелериңизге бир бата берип койсоңуз, жакшынай кылып туруп, аны смартфонду мага Айли, садак болуп кетейин менин байлыктарым. Сүйүн, Нурчик, Динара, өмүрүңөр узун, өрүшүңөр жайып, келечегиңер кең болуп, тапкан тутканыңар өзүң көргөн насип кылып, буйруп жакшыларга жумшалсын. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Өмүрүңөргө Аллахым береке берсин. Ар дайым ыйманыңар бекем болсун. Аллага аманатсыңар. Кудайым ден соолуңарды берип, аман эсен ушул менин маңдайыма келип алууга насип кылсын. Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин. Сүйлөшүп дагы бир улантып коштошо бериңиз эне. Майли, улук,
Динара садак болуп кетейин дерим. Тынч болгула, өмүрүңөрдү берсин, ушу жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуп, ар дайым тынчтыкта жүргүлө балдарым. Чоң рахмат, дагы бир жолу чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун балдарым силерден. Силердин жакшы күндөрүңөрдү көрөйүн мен дагы. Чоң рахмат садак болоюн. Бүгүнкү күн мен үчүн өтө башка күн болду. Рахмат садак болуп кетейин дерим. Рахмат, апа сизге да рахмат чоң. Анда эмесе жакшы туруңуздар, Улукбек мырза, Диндар айым. Биз энебиздин калган программанын бөлүгүн улантып, анан кийин кошушобуз. Макул, тынч болуңуздар, оорубаңыздар, аман жүрүңүздөр. Энеңиздин пешенесине аман эсен келип калыңыздар. Рахмат. Майлы балам. Макул балам, осы да болуп кетейин. Динара, майлы, осы да болоюн. Ишиңерди кыла бергиле балам, майлы, бол. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бермет энебиз алыста жүргөн балдары менен сүйлөшүп, бир аз болсо дагы чериңизди, сагынычыңызды жазып алдыңыз бени. Ооба да. Ушундай бир күндү бир кандай болду, ушундай бир ушул күн эч бир эзиңизден чыкпай калса керек Эми чындап мен элге чыкканга чейин мындай жакшы нерселер болгон, бирок өтө ушундай нерсени мен күткөн эмесмин. Эми алыста жүрсө ушинтип мага ошол жактан ушундай кылат деген нерсе болгон эмес. Бүгүнкү күн мен үчүн өтө башкача күн болду. Ар дайым ушу күндөр бардыгыбызга насип насип болсун. этсин. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушул программага өзүңүздүн каалоо тилегиңизди билдирип койсоңуз болот. Майлы, силерден элейбиз. Кудайым биринчиден ушу ден соолугуңарды берсин, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Келечегиңер кең болсун, бакубат жашоодо болгула. Ушундай бизге окшогон энелерди сүйүнтүп, сүйүнүчүн тең бөлүшүп жүрө бергиле. Ар дайым жолуңар шыдыр, жолукканыңар кызыр болуп, кызыр жылоосунда болгула. Силерге өтө чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Бермет энебиздин дагы батасын алып, биз программаны сапарын карытып атабыз. Ылайым ушундай сиздердин да энеңиздер болсо, кутуктап калганга шашыңыздар демекчимин. Ар бир эне өтө өзгөчө алыста жүргөн балдарын, өзүнүн кан жанынан жаралган балдарын сагынып куса болуп жүрөт бул жакта. Ошон үчүн сиз дагы жакындарыңызды, атаңызды, апаңызды куттуктагыңыз келсе, ушу Бермет эненин балдары сыяктуу бизге чалып, кат жазсаңыздар, биз кызмат кылууга даярбыз, өлкөнүн 7 дубанына барганга даярбыз. Бул менин энем программасы болду. Бермет эне, жакшы туруңуз. Балдарыңыздын убайын көрүңүз. Аман эсен болуңуз, оорубаңыз. Жап-жаш бойдон сизди эч ким элүү деп ойлобойт, Бермет эне. Сизди бир 35-тин тегереги деп деле ойлойт. Ушундай жаш сактаган учурга себеп бул балдарыңыздын жакшылыгы, балдарга берген сиздин тарбияңыз. Жүзгө чыгыңыз. Рахмат, сизге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мынакей урматтуу менин энем программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр жогоруда Бермет эне менен программаны жыйынтыктадым. Программада өзүңүздөр баам бергендей, алыста жүргөн 3 перзенти аябай өзүнүн сагынычтарын, кусалыктарын билдиришип, Бермет эженин аз да болсо көңүлүн көтөрүп, эненин ыраазычылыгын алды деген ниеттемин. Сиздер дагы ушундай бир жакшы бир көңүлдү көтөрө турган бир иш чараңыздар болсо, ата энени куттуктоо, жакын туугандарды куттуктоо сыяктуу бир иш чараңыздар болсо, мага кат жазыңыздар. Мен жолдун алыс жакынына карабай барып тартып, ушул менин каналыма чагылдырганга даярмын. Андыктан кийинки ушундай Бермет эне сыяктуу мыкты, бактылуу энелердин сүйүнүчүнө жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Менин энем программасына лайк басыңыздар. Ар бир мен үчүн, программа үчүн берилген ар бир эненин, атанын батасы сиздерге дагы тиет деген ниеттемин. Жакшы туруңуздар, чоң рахмат.